Tapayla olmuştuk. Gelişiyoruz. Мындай мас абалында уна башкаргандар инспекторлордун мыйзамдуу талаптарына баш ийбеген учурлар өлкө аймагында дээрлик күн сайын катталып келет. Алсак Жалал Абад облусунда жыл башынан бери 713 айдоочу мас абалында уна башкарганы аныкталган. Бул бир эле облустагы көрсөткүч. Ал эми 2025 жылы жалпысынан 2752 мас айдоочу кармалып, алардын 171 жол кырсыгына кабылган. Мыйзамга ылайык мас абалында уна башкарган жаран 1 жылга айдоо укугунан ажыратылат. Айдоочу мас абалында кармалган учурда 1 жылга айдоо укугунан ажыратылат. Ал эми айдоочулук күбөлүгү жок автоунаа башкарса, ал 3 суткага камакка алынат. Ал эми жол кырсыгын жасап, мас абалында жол кырсыгын жасаса, ал 7 суткага камакка алынат. Айдоочулук күбөлүгү жок болсо. Ал эми айдоочулук күбөлүгү бар, жол кырсыгын жасаса, ал 3 жылга айдоо укугунан ажыратылат. Жол кырсыктарынын санын азайтуу максатында мамлекет тарабынан ар кандай мыйзамдар кабыл алынып келет. Ушул багытта Жогорку кеңеш 15 апрелдеги жыйынында жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун 3 окууда карап чыгып кабыл алды. Аталган өзгөртүүлөргө ылайык мас абалында уна башкарган айдоочуларга карата жаза чаралары каталдатылды. Спирттик ичимдик, баңгы заттарды же башка мас кылуучу заттарды колдонуудан улам мас абалында транспорт каражаттарын башкарган адамдардын жоопкерчилигин жогорулатуу жол менен жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо чөйрөсүндө кылмыштар жана укук бузууларды жасоонун алдын алуу бөлүгүндө өзгөртүүлөр киргизүү каралган. 3-окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 57, каршы жок, баары 57, катталды 79. Жаңы мыйзамда спирттик ичимдик ичип алып уна башкарып, жол кырсыгына кабылган айдоочулардын жоопкерчилиги кыйла күчөтүлдү. Эми мындай учурларда айдоочулар айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылып, 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасына тартылат. Жол кырсыгы адамдын ден соолугуна жеңил жаракат келтирүү менен коштолсо, алкоголдук ичимдик ичкен айдоочунун күбөлүгү 3 жылга алынат, өзүнө 80-100 миң сом айып пул салынат. Эгер оор жаракат келтирсе, 100-200 миң сом өлчөмүндөгү айып пул салынат же айдоочулук укугунан 3 жылдан 6 жылга чейин токтотуу менен 5 жылга чейин эркин ажыратылат. Өзгөчө оор жаракат келтирсе, 5-8 жылга эркиндигинен ажыратылат жана айдоочулук күбөлүгү 6 жылдан 9 жылга чейин алынат. Мындан тышкары, мас абалында уна башкарып жол кырсыгына кабылып, адамдын ден соолугуна же өмүрүнө зыян келтирген айдоочулар үчүн өзүнчө жоо каралган. Адамдын ден соолугуна жеңил же оор жаракат келтирсе, 5 жылдан 8 жылга эркиндигинен ажыратылып, айдоочулук күбөлүгү 6-9 жылга алынат. Өзгөчө оор жаракат келтирсе, 8 жылдан 10 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат. Айдоочулук укугу 9-12 жылга алынат. Ал эми мас абалында уна башкаруу фактысы кайталап аныкталса, айдоочу 100 миңден 150 миң сомго чейин айып пул төлөйт. Мындан тышкары, ал белгилүү кызматтарды ээлөө укугунан ажыратылышы же айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылып, 1 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Тургундардын айтымында бул мыйзам долбоору толук күчүнө кирсе, спирттик ичимдик ичип алып уна башкарган учурлардын саны кыйла азаймак. Катуу жоопкерчиликке тартылбаса, буну кайра эртең дагы деле жасай беришет да. Бүгүн ичип алдым, 200 миң сом төлөп койдум, эртең дагы ичип алсам эми төлөп коем да деген бир кайдыгер мамиледе болушуп атпайбы? Ошондуктан бул ичип алып, зат башка бирөөлөргө өзүнө зыян келсе макул. Эми ал өзүнүн баягы күнөөсүнө. Бирок күнөөсүз башка бирөөлөр өтө чоң мындай зыян тартып калышат да. Ошондуктан мен ойлойм, бул туура, буну колдош керек. Айрымдардын пикиринде, буга чейин мас абалында уна башкаргандарга карата кабыл алынган мыйзамдар күткөн натыйжаны бере алган эмес. Ошондуктан жаңы мыйзамдын аткарылышын катуу көзөмөлгө алып, үзгүлтүксүз рейдтерди уюштуруу зарыл экенин айтышат. Буга чейинки жасалып келген баягы мыйзамдын негизинде көрүлүп келген чаралар анчалык өзүнүн баягы жакшы жагын көрсөтө албады деп айтсак болот да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө дагы ушул мыйзамдар, ушул 17 миң төлөш керек, 1 жыл баягы укугунан ажыратыш керек дегендерге көңүл деле бөлбөстөн кайра мас абалында жүргөндөр көбөйүп кетип атпайбы? Ушундай таң каласың да, адамдарда же мыйзамдар боюнча түшүнүк жетишпейт, же болбосо мыйзамды сыйлоо, адамдардын бири-бирине болгон мындай сый урматы анчалык жок болуп атабы дейм да. Себеби
ушунчалык мыйзамдарды катаалдаштырсаң деле кайра мас абалында жүргөндөр көбөйүп атышат да. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда 2025 жылы 8456 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 900 адам каза болгон. Дагы 12169 жаран ар кандай деңгээлдеги жараттарды алган. Адистердин айтымында, жол кырсыктарынын негизги себептерине автоунааны жогорку ылдамдыкта башкаруу, каршы тилкеге чыгуу, мас абалында рульга отуруу, ошондой эле айрым автожолдордун талапка жооп бербегени кирет. Айбек Исабеков, Шайыр Заирбек уулу, Регион.